Талас облустук үй бүлөлүк медициналык борборунда учурда 17 дарыгердин ордуна 5 дарыгер эмгектенет. Калык саламаттыгына кам көргөн ак халатчандардын эмгегин баалап, өткөн жылы мамлекет тарабынан чоң көңүл бурулган. Алсак үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасына 100% көтөрүлгөн. Өткөн жылы медицина кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу үчүн республикалык бюджеттен кошумча 1 миллиард 831 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул медицина тармагында 28 жылдан бери иштейм да. 21 жылга чейин эле биздин айлыгыбыз аз болуп жүргөн. Бир ставкабыз 5000 болчу. Анан ушу 21 жылы биздин президентибиз, биздин Кыргызстандын өкмөтү бизге көңүл буруп, ушундай биздин тармакта, медицина тармагына 100% кошту да. Азыр бир ставкабыз 5000 эмес, 10000 болот. Анан ошого биз аябай ыраазыбыз да. Дарыгерлердин айтымында өзгөчө өткөн жылдан тарта саламаттыкты сактоо тармагына мамлекет тарабынан алгылыктуу колдоолор көрсөтүлүүдө. Медициналык жабдуулар менен камсыздоо, аймактагы ооруканалардын имараттарын жакшыртуу колго алынган. Талас облустук үй бүлөлүк медициналык борборуна жыл жаңырар алдында 2,5 миллион сомго атайын УЗИ аппараты алынып келинген. Учурда жаңы УЗИ аппараты менен калкка сапаттуу кызмат көрсөтүлө баштады. Мындан тышкары жаңы тез жардам унаалары менен да өз учурунда камсыз болушкан. Ошон менен катар эле медицина кызматкерлерине дагы кандайдыр бир деңгээлде алардын эмгеги баалануу менен жакшы көңүл бурулду деп айтсак болот. Өзгөчө мамлекет жетекчибиз которулганы, ошондой эле министрликке да жаңы министр келгенден бери бул көйгөй маселелердин баардыгы каралып чыгуу менен медицина кызматкерлеринин айлыгы үй бүлөлүк дарыгерлерге 100%, ал эми калган жалпы медицина кызматкерлерине 50% айлыгыбыз көтөрүлдү. Кудай буйруса, мына жакын арада апрель айында дагы биздин айлыгыбыз дагы мындан да жогору болот деген үмүттө турабыз. Мындан тышкары өткөн жылдын март айында Талас облусунда гана эмес, өлкөнүн социалдык экономикалык абалын чыңдоого зор салым кошкон жер үйкени ишке кириши менен социалдык долбоорлор ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Альянс Алтын компаниясынын алдында түзүлгөн Бакубат Талас фондусунун каржылык колдоосу менен аймактагы көйгөйлөр чечилүүдө. Жалпысынан бүгүнкү күндө Талас облусунун өнүктүрүү фондусуна 105 миллион, өткөн жылдын жыйынтыгы менен 105 миллион сом акча каражаттары түшсө, Талас райондук өнүктүрүү фондусуна 62 миллион сом, жана ошондой эле Бекмолда айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине 34 миллион сом өлчөмүндөгү акча каражаттары келип түшкөн. Акча каражаттары жыл этегине түшкөндүгүнө байланыштуу толук өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок ошондой болсо дагы жыл аягына чейин 4 долбоорду каржылоого жетишти. Айта кетсек, өлкө башчысынын жарлыгы менен саламаттыкты сактоо тармагында иштеген кызматкерлердин айлык маянасын жогорулагандан тышкары, кызыл зонада иштеген кызматкерлерге мамлекет тарабынан компенсация төлөөгө 1,9 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бегайма Сымбайбак, Кайнар Ормонов, Талас шаары.